Саламатсыздарбы, урматтуу, кадырлуу угуучуларым. YouTube каналыбыздын кадырлуу меймандары жана аруу тилектүү мекендештер. Ар бириңиздердин үй бүлөңүздөргө аманчылык, токчулук жана бакубат турмуш каалайм. Бүгүн сиздерге турмуштун өзүнөн алынган, жүрөктүн түбүнө жетип, көзгө жаш алдырган, ары таасирдүү, ары сабак боло турган терең маанилүү бир окуяны сунуштайбыз. Чыныгы жакшылык эч качан кайтсыз калбасын. Анын мөмөсү арадан жылдар өтсө да, адамга үмүт тартууларын ушул окуядан угасыздар. Кана эмесе, сонун аңгемеге чогуу күбө бололу. Айылдагы кичинекей мектепте Акыл агай физика жана математика сабагынан сабак берчү. Ал жөн гана мугалим эмес, окуучуларынын ар биринин ички дүйнөсүн түшүнгөн, жүрөгү кенен инсан эле. Өзүнүн айлыгы аз болсо да, турмушу оор окуучуларына билинбей жардам берип турчу. Ошол жылы мектепке Нурболот деген 5-класстын окуучусу башка айылдан которулуп келди. Нурболоттун атасы эрте дүйнөдөн өтүп, апасы оорулуу болчу. Баланын үстүндөгү кийими жука, бутундагы өтүгү тешик, ар дайым тартынып, катардан эң артында жалгыз отурчу. Башка балдар андан качып, замандаштары шылдыңдаган учурлар көп болор эле. Акыл агай мунун баарын байкады. Бир күнү кыштын саараттан суугунда Нурболот мектепке жука кийинип келиптир. Үшүгөндөн калтырап отурганын көрдү. Сабак бүткөндөн кийин агай аны мугалимдер каанасына чакырып, ысык чай берип, өзүнүн мурунку жылуу курткасын жана жаңы байпак өтүк алып берип, кийинтти. Аларды кийинтип, агай мынтип айтты. Нурболот, турмуш канчалык оор болбосун, илим алуудан тажабагын. Сен акылдуу баласың, келечегиң кең, жакшылык кылганды, адам болгонду унутпагын, деди. Ошол күндөн тартып, Акыл агай Нурболотко кошумча сабак өтүп, ага китептерди берип, рухий жактан да чоң жөлөк болду. Нурболот мектепти аяктап, шаарга окууга кетип жатканда, Акыл агай ага акыркы топтоп жүргөн аздаган акчасын колуна карматып, ак батасын берген эле. Жылдар биринин артынан бири өтүп жатты. Нурболот шаарга барып, дарыгерлик окууга өндүрүштүк жол менен тапшырды. Окуу менен катар түнү менен кароолчу, жүк ташуучу болуп иштеп, турмуштун кыйынчылыктарын башынан кечирди. Агай берген бата, айткан насаат сөздөрү ага ар дайым канат болуп берди. Тилекке каршы айылда байланыш начарлап, Акыл агай башка аймакка жумушка которулуп кеткен экен. Экөөнүн ортосундагы байланыш үзүлүп калды. Нурболот медицина институтун ийгиликтүү аяктап, чет өлкөгө барып билимин жогорулатып, эң тажрыйбалуу нейрохирург болуп калыптанды. Ал жүздөгөн адамдардын өмүрүн сактап, чоң клиникада башкы дарыгердин орун басары деңгээлине жетти. Бирок ал ар дайым өзүнүн устаты Акыл агайды издеп таба албай жүрдү. Арадан туура 20 жыл өттү. Акыл агай карып, пенсияга чыккан эле. Күндөрдүн биринде анын жубайы катуу ооруп калып, мээсине шашылыш операция жасоо зарылдыгы келип чыкты. Айылдык оорукана аларды Борбордогу эң чоң заманбап клиникага жөнөттү. Операциянын баасы абдан кымбат эле. Акыл агай колундагы баалуу нерселерин, малын сатса да керектүү сумманын жарымына да жетпеши белгилүү болду. Үмүтсүз абалда көзүнө жаш алып, клиниканын коридорунда агай башын мыжыгып отурган. Сүйүктүү өмүр шеригин сактап калууга каражаты жетпей, анын кабыргасы кайышып турду. Ошол учурда ак халат кийген, барктуу, даражалуу башкы хирург коридордон өтүп баратып, катарда чөгөлөп отурган карыяга көзү түштү. Жанына жакындап келип, карыянын жүзүн көргөндө доктордун кадамы токтоп калды. 20 жыл өтсө да, ал мээримдүү каректи, чачына ак кирген асыл инсанды дароо тааныды. Бактыга жараша, бул дал ошол Нурболот эле. Акыл агай, сизсизби? — деди доктордун үнү калтырап.
Карыя башын көтөрүп, каршысында турган беделдүү дарыгерди адегенде тааныбай турду. Нурболот Дароо агайын кучактап, көзүнөн жаш аккан бойдон: "Агай, бул менмин, сиздин окуучуңуз Нурболотмун. Сиз мага өтүк алып берип, турмушка жол көрсөткөн Нурболотмун" деди. Абалды түшүнгөндөн кийин Нурболот дароо ишке киришти. Ал операциянын бардык чыгымдарын өз мойнуна алып, шаардагы эң мыкты адистерди чогултту. Түнкүсүн созулган оор операцияны Нурболот өзү ийгиликтүү жасап чыкты. Бир нече күндөн кийин Акыл агайдын жубайы өзүнө келип, коркунуч артта калды. Агай Нурболоттун кабинетине кирип, дарылоонун акысын кантип төлөөрүн билбей, кысынып сөз баштаганда Нурболот ага эсеп-кысап кагазын узатты. Ал кагазда мындай жазуу бар эле: операциянын жана дарылоонун баасы 20 жыл мурда берилген бир түгөй өтүк, жылуу куртка жана чектелгис мээрим менен толук төлөндү. Акыл агай кагазды окуп, көз жашын токтото албай калды. Эки инсан бири-бирин кучактап, тагдырдын адал эмгектин жана чын жүрөктөн жасалган жакшылыктын кудуретине таазим кылышты. 20 жыл мурда себилген чакан үрөн 1000 эсе болуп мөмөсүн берген, кайткан жакшылыкка айланган эле. Урматтуу мекендештер, сүйүктүү угармандарым, ушуну менен бүгүнкү жүрөккө жылуулук тартуулаган таасирдүү окуябыз соңуна чыкты. Бул окуя бизге турмушта жасалган бир дагы жакшы иш иссиз жоголбосун, мейли жылдар өтсө да сөзсүз өз ээсине кайтып келерин дагы бир ирет далилдеди. Айланаңыздагы адамдарга мээрим төгүп, жакшылык кылуудан тажабаңыздар. Эгерде бул окуя сиздердин жүрөгүңүздөргө жол таап, сабак болгон болсо, каналыбызга катталып, лайк басып, жакындарыңыз менен бөлүшүүнү да унутпаңыздар. Сиздердин колдооңуздар биз үчүн абдан маанилүү. Сиздерге аманчылык каалайм. Кийинки маанилүү жана таасирдүү окуяларда көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар.